Көңіл бұрыңыздар. 42 000 доллар bir az kemi бар, дал ушул 6 сотық жер тилкесиндеги 8 9 размеріндегі 4 бөлмөлүү чакан жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге дал ушул үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Суу светтери келген 5 кошкон ынтымактуу эл жашаган аймакта орун алган. Бул кайсыл жерде дарегин айтпайсыңбы дегендер үчүн анда кулак төшөп күн коюп угуп туруңуздар. Учурда Ош Алай негизги трассасынын боюнда Мада айылынын центрине жетпей, Чагыр айылынын светофорунан бир аз өткөндөн кийин Нова аталышындагы заправка бар. Андан өтүп эле сол тарапка бурулуп ичкери кирип келе бересиздер. Мечитти көрдүңүздөрбү? Мечиттен солго бир аз бурулуп 10 метрден кийин кайра оң тарапка буруласыздар дагы түз келе бересиздер. Келсеңиздер, бул жерде высоковольт бар, андан кийин канал бар. Ошо высоковольттун астынан оң тарапка бурулуп келе берсеңиздер, буйруса мына ушул жерден 2 айрылыс жол келет. Ушул жерден кайра оң тарапка бурулуп 20 метр жүрсөңүздөр ушул үйдү көрөсүздөр туугандар. 6 сотық жер аянтында жайгашкан, суу светтери келген, чегаралары такталган. Үйдүн артынан кошуна акылары ташталган. А бул жагы болсо, буйруса мына ушул фундаменттин артынан 1 метр место ташталган экен. Так, мына ушул навестагын буйруса сиздердики ажатканасы бар достор. Ошол ажатканадан бери мына ушул бурчка чейин келет. Калганы ушу сиздердики. Бул үйдүн узун туурасы 8 9 гана жүрүңүздөр. Бир катар үйдү тартып көрсөтөйүн. Бурундолгон темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Кире бериш жайы, холл, сөөрү тапчаң кылып алсаңыздар дагы болот. Панорамный терезе. 1-2 жылдан бери эч ким жашабайт экен. Ошол себептен анча-мынча нерселерине көңүл бурбайсыздар деген ойдобуз. Бул панорамный терезе буйруса 6 көздүү экен, пластиктен жасалган. Андан сиздер оң тарапка бурулап турган болсоңуздар, чакан универсал комнатасы достор. 3кө 3 размеринде. Бул жакта 2 үйдү жылытуучу, 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Буйруса бардык бөлмөлөр мына ушундай стандарт такталар менен пол болуптур. Андан ичкери кирсеңиздер, бул жагы зал, конок бөлмөсү буйруса, күнбатыш тарапты карап турган бир терезеси камтылган, пластик терезелери. Жакшы, эми дагы бир спальный бөлмөгө баш бакабыз. Кана, жүрүңүздөр. Печканын экинчи тарабы 3,5 3 размериндеги спальный бөлмө. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, акталган, сырдалган, каалагандай кылып өзүңүздөр ремонт кылып алсаңыздар болот. Терезелери бүт бардыгы пластиктен, эшиктери жыгач эшик экен. Кыскасын айтканда, ошол бардык бөлмөлөрдү көрсөтүп өтөбүз. Бул жактагы холду кошо эсептегенде 4 бөлмө, а негизи 3 бөлмө экен. Чакан эми жашаганга болот сонун. Кыскасын айтканда, туугандар, акча зарыл 42 000 доллар. Сом менен эсептегенде акыркы курска чакканда, так, ошондо 3 675 000 сом болот экен. Караңыздар. Сиздерге насип кылган болсун. Бул Чагыр айылында. Чагыр айылында жанагы биз айткан дарек менен келе бересиздер, заправкадан кирип түз келсеңиздер, От Адырга агып өткөн каналдын үстүнкү тарабында жайгашкан. Суга суу бар, таза суу бар, суу светтери келген, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Насип кылган болсун достор. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет, варианттары жок, накталай акчага сатылат. Эс номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Калганын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп содалашып аласыздар.